ва аширухунна бил маруф дейт. Силер аялдар менен жакшы мамиле кылып жашагыла деген. Эгерде саңа үйлөнгөндөн кийин дагы бир кандайдыр бир сыпаты жакпай калса, анда сен сабыр кылып кое бер. Мүмкүн Алла Таала ошо сен сабырдуулугуңда ошол аялдан көп жакшылык берер саңа дейт. Кээде аял кишине начар чыгып калса, ошону дароо эле неме кыла бербеш керек. Биз аалымдарыбыз, устаздарыбыздан угуп жүргөнбүз. Кээде аял бир сыпаты начар сизге жакпай калсачы, сиз сабыр кылсаңыз, эркектер, урматтуу эркектер, сабыр кылсаңыз, Алла Таалам андан жакшы перзенттерди берип коет сизге. Түшүнөсүзбү? Жакшы перзенттерди берип коет, жакшы балдарды, кыздарды берип коет. Бул Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде айткан. Аса ан такраху шай'a мындай да аяттын мааниси, мүмкүн бир нерсени силер жек көрөсүңөр алардан, аялдардан, бирок Алла Субханаху ва Таала жакын арада алда көптөгөн жакшылыктарды коюп коет деген мазмунда. 4 рекет окуп жатканда, экинчи рекеттен кийин ат-тахият окуп андан кийин унутуп салават окуп кетсе, кайра намазды башынан окулабы дейт. Жок. Кайра башынан окулбайт, саждаи сахв болуп калат. Мынандай туугандар. 4 рекеттүү намаз, мейли фарыз болсун, мейли сүннөт болсун, нафил болсун, 4 рекеттүү намазда 2 рекетти окуп атып, абдуху ва расулу дегенден кийин сиз туруп кетишиңиз керек эле. Бирок турганды унутуп калдыңыз дагы, Аллахумма салли ала Мухаммад деп алдыңыз. Эми эмне болот? Ошондон кийин эстедиңиз, тура бересиз. Намазды 4 рекетте окуйсуз. Бирок ат-тахиятты 4-чү рекетте окулган ат-тахиятты окуп туруп, оң жакка салам берип, 2 жолу жаңылыш саждасын кыласыз. Сажда саф деп коет. Эмне үчүн? Сиз мына фарызды кечиктирдиңиз. Ошо кайсы жерге чейин? Аллахумма салли ала дегенге чейин. Эгерде Аллахумма салли дегенди эстесеңиз, туруп кетсеңиз, эчтеке болбойт. Эгерде Аллахумма салли ала дегенден кийин, болду. Эми сиз неге жаңылыш саждасын кылмайынча болбой калат деген сөз. Намазды кайрадан баштагандын кажети жок. Эми кээде унутуп калабыз да, анда жаңылыш саждасы менен сиз намазыңызды толуктап аласыз. Макулбу? Түшүндүңүздөрбү? Сүннөттө дагы, нафилде дагы, фарызда дагы. Ошондой эле 3 рекеттүү намазда деле ошондой. Витр важипте деле, шам намазынын фарызында деле, эгер 2 рекеттен кийин абдуху ва расулу деп туруп эле туруп кетишибиз керек эле ат-тахиятты окуп, бирок аны окуп туруп, отуруп калыппыз дагы, Аллахумма салли ала деп калыппыз, же болбосо Аллахумма салли ала Мухаммад деп алдык. Бүттү. Ошол замат туган ага сажда сах важип болуп калат. Кеттик. Муну сураганын себеби мен дагы ырчы болум керек дейм. Башка суроого өтүп кеткен го дейм. Жана чоңойгондо албетте хижаб тагынам. Хижаптын хижапчан ырдаса болобу, ошону билейин дегем дейт. Жок, мындай эми туугандар. Ыр кандай болбосун, шариятта бөлөт ырдычы. Бардыгы эле ыр жаман эмес. Алла тууралуу, ахирет тууралуу. Албетте музыкальный инструменттер булар өзүнчө бул нерсе. Жөнөкөй эле ырдаган, эне тууралуу, мекен тууралуу, бул жакшы эле нерсе. Балдар тууралуу, бейиш тууралуу дегендей, бул жакшы эле нерсе. Мазмуну жакшы болсо эле болду ал. Андай күнөө деле эмес ал. Эгерде мазмуну жаман болсо, анда күнөө ал. Үйдө менин досторум Free Fire оюнга өтө көп акча салышат. Жана ойношот, өтө көп деле эмес, бирок оюнга акча салган бул арамдык болобу же болбойбу? Анан аны ойносо арам болобу же болбойбу дейт. Free Fire дегенди мен билбейм кандай оюн экен. Акча салганды эми туура эмес, ал акча салып ойногон. Жалпы эле оюнду имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх мындай деп айтат. Кандай гана оюн болбосун, бир эрежеде Алла Тааладан бейкапар кылып кое турган болсо, ошол оюн макру, ал сөзсүз. Мынандай азыр эми интернетте оюндар көбөйүп кетиптир туугандар. Акча салып ойной турган болбойт бул. Бул таптакыр туура эмес. Оюндун өзүнүн мазмунун көрүш керек. Ал эмне оюн экен? Оюндарды мен өзүм өмүр көргөн эмесмин. Интернетте кандай оюндар не кылат, эмне түшүнбөйм. Имамдын мечиттин ичинде бирөөнү урганы туурабы дейт. Кантип туура болсун ошондой. Бул имам эмес, бул имам мечиттин ичинде кантип адам урсун? Мечиттин сыртында деле болбойт адам. Мечитти караңыздар туугандар, кээ бир күнөөлөр бар го, Мечиттин сыртында кылынган күнөө аз, мечиттин ичинде кылган күнөө көп.
Жалган сүйлөгөн арам, баарыбыз эле билебиз. Мечиттин сыртында анын күнөөсү азыраак, мечиттин ичинде аныкы көбүрөөк. Түшүндүңүзбү? Мечитте, көчөдө, жасы дүкөн, көчөдө бир базарларда уурдаса, ал жерде ага деле күнөө жазылат. Бул арам. Бирок мечиттин ичине кирип уурдай турган болсо, эмне үчүн? Мечиттин ыйыктыгын урматтабаганы үчүн, ушундай бейпил Алланын үйүн урматтабаганы үчүн отдельный күнөө жазылат да. Эгерде ура турган болсо көчөдө, ал өзү арам нерсе турган. Мечиттин ичинде ура турган болсо, бунун арамдыгы да көбөйөт. Түшүнүктүүбү? Кыздын аты Аяна, тозоктун аты деп уктук. Мааниси кандай айтып коюңузчу? Жок, кыздын аты Аяна болсо, Аяна деген дозоктун аты жок. Дозоктун аты Жаханнам. Нар деп келет. Ладда деп келет. Саир деп келет. Сакар деп келет. Жахим деп келет. Хавия деп келет. Мына дозоктун аттары ушундай болуп келет. Булардын арасында Аяна деген жок. Устаз, философия илими тууралуу айтып бересизби? Ислам динине каршы эмеспи дейт. Мен суроо бердим эле 4 жумадан бери жообун албай койдум. Ошо баягы суроолор көбөйүп кеткенден болуп калды да, кечиресиздер. Философия боюнча кененирээк сиздер муфтияттыга 15-кабинетке кайрылыңыздар, Кудай кааласа берет. Өзү философия ислам дининде жакшы көрүлгөн эмес. Ошо бардыгы эле эмес, кээ бир мисалы философиянын бөлүктөрү, мантык, фалсафа андай керектүү жерлери деле бар. Бирок көпчүлүгү ушул жараткан Алла Таалага өзүнүн айткан пайгамбары Мухаммад алейхиссалам жеткирген нерсеге каршы келгендиктен дурус эмес. Бул тереңирээк, кененирээк убакытты талап кылат. Ошондуктан мынакей муфтиятка барсаңыздар айтып берет. Уул баланы сүннөткө канча жаштан отургузат? Менин балам 2 жаш 5 ай. Бизге болобу отургузсак? Болот туугандар. Уул балдарды сүннөткө отургузуу өзү негизи 4 жашардын тегерегинде жакшы болот. 4 жашар. Кичине акыл эсине келип калган учурлар. Атак мисалы кээ бир жерде бар, төрөлгөн күндүн эртеси күнү эле, 7-чи күнү эле отургузгандар бар. 1 жылда отургузгандар бар, эчтеке эмес. Бирок көп узартып бербеш керек, 4-5 жылдан ары. 4-5 жылдан узартып берсе дагы аны кийин анын сакаюусу кичине аз-маз проблема болуп калат чоңойгон сайын. Ошон үчүн 3-4 жаш эң жакшы жаштар. Мен бир самсаканада уй этинен, тоок этинен болгон самсаларды шаардагы дүкөндөргө таркатып иштейм. Ишкананын кожоюну эттерди каяктан алат? Кандай эттер сүрүштүрбөй эле иштей берсем болобу? Бир аз күмөнүм бар дейт. Бир аз күмөнүңүз болсо сурашыңыз керек таксыр. Эгерде ал ишкананын кожоюну намазкан болсо, иншалла аны сураштырган кажети жок. Ал деле Кудайдан корккон адам бисмилля Аллаху акбар деп уурдабай эле алып келип союп атса керек, самса кылыпчы. Эгерде намазга деле көңүлү жок, динге деле андай эле эме эмес болсо, анда сураш керек болот. Себеп дегенде ал-асл фил лахм ал-хурма дейт. Мындайча айтканда, негизги этте ал арамдык болот. Ага адалдыктын далили турганга чейин ал арам эле болуп турат туугандар. Эттен башка ал-асл фил ашия ибаха дейт. Негизги эттен башка канча нерсе болсун, продукталар канча нерсе болсун, алардын баарында адалдык, арамдыктын далили турганга чейин. Түшүнөсүзбү ушуну? Бул мындай болот да. Мисалы печенье турат мына. Печенье бул адал эле. Мен бисмилля деп эле мен жей берем. Бул негизи адал да. Качанга чейин? Таксыр келди айтты, дамла бул арам деди. Эмне үчүн? Паланча кошулуп калган. Все. Арамдыктын далили турганга чейин бул адал. Эч ким арамдыктын далили жокпу? Болду, бул адал. Эгер арамдыктын далилин койсо, анан арам. Эми эт турат. Эттин негизи арам. Адалдыктын далили турганга чейин. Тескерисинче да, түшүндүңүздөрбү? Тескерисинче да, эт жана эттен башка продукта экиге бөлүнөт да. Эттики бөлөкчө. Эттики ошол арам болуп турат. Анан качы? Бул жактан айтса, дамла бул бисмилля Аллаху акбар деп союлган мына. Болду, все. Адалдыктын далили бар деген сөз да. Ошон үчүн сиз тим более күмөнүңүз болгондон кийин албетте сураңыз. Менин талагым түшүптүр. Негизи алган жообум боюнча. Анан мен ошол эле адамдын досуна экинчи аял болуп тийүүгө макул болоюн деп атсам, устаз, ал экөөбүз никеге окутуп калсак,
Менин үйүмдөгүлөр жана анын үйүндөгүлөр билиш шартпы? Досу менен кийин сүйлөшүп калса, сенин ажырашкан аялыңды мен алгам деп айтып, экөө дос болбой калса, мен күнөөлүү болбоймунбу дейт. Туугандар, мындай. Биринчиден, никенин мааниси өзү i'lan, жария. Кимдин кызына кимдин баласы үйлөндү, кимдин баласына кимдин кызы турмушка чыкты, ал билиш керек эл. Себеп деген экөө эртеге чогуу басып жүрсө күмөн кылбагыла. Булар аялы менен күйөө, ак никеси бар булар. Жөн эле кармашып жүргөн жери жок. Жана бул эгерде бул аял кыз, то есть, буга башка эми жуучулук кылбагыла, бул турмушка чыгып кеткен. Кимдин кудасы ким? Эгерде өлүп кала турган болсо, мурас кандай бөлүнөт? Кимдин баласы, кимдин кызы деген маселелер бар. Ошон үчүн жашыруун нике болбойт, туугандар. Ошон үчүн мына ала турган болсо, ачык алыш керек болот. Айкын эле анан жашыруун неси бар. Эми мына жердеги эгерде диндин туура түшүнүгү боло турган болсо, аялы менен күйөөсү ажырашып кетти. Экөө кандайдыр бир келишпестиктен мындай пейли келишпеди, бири-бирине жакпады, ажырашып кетти. Анын досуна турмушка чыгабы, башка кылабы, ал эчтеке эмес ал. Шариятта ал арам эмес. Шариятта арам, никесиз кошулуу арам бул. Шариаттагы арам нерсе бул никесиз кошулуу. Шариаттагы арам нерсе үйлөнүп алып туруп укугун бербей зулумдук кылуу. Ушул арам нерсе. Бул мисалы бул арам нерсеге кирбейт. Кичине ийнени көзүндөй жерден билинер билинбес кан же сары суу чыгып, сүйкөлүп кетсе дарат бузулабы? Бузулат. Мисалы мындай кылып туруп, кичине эле болду да. Мындай кылсаңыз платочкада же болбосо кагазда бар да, чыгып калды да. Бул дарат сынды уже. Мейлиби? Өзү денеден туугандар, ушул ордунан көрүнүп калса сынбайт. Мындай. Кеде сыйрылып кетсе, көрүнүп турат да кан. Бирок аккан жок да, ордунан жылган жок. Дарат сынбайт. Дарат качан сынат? Качан ушул ордунан жылса, ошол кан же ириң же сары суу азыркы айтып аткан, ошондо сынат, туугандар. Же болбосо кээ бирлер айтат, ал мындай платочка менен же болбосо кагаз менен мондай кылсаң, кагазда көрүнүп калат да. Анда сынды уже, дарат сынды. Дененин бир жерин кызарганча тырмап алсаң, ошол жер ным болуп, колуңа сүйкөлүп, нымдуулугу билинсе дарат бузулабы? Жок, кызарганча тырмагандан эчтеке болбойт. Только ал жерде ошол кан чыкмайынча, кан акмайынча, акканды деген мындай эле шыр эмес ал. Ордунан жылса эле болду. Ошондо дарат бузулат. Болбосо бузулбайт. Оронуп алып, арак, музыка бар кафеде поварга жардамчы болуп, же идиш жууп, же пол жууп иштесе шарият эмне дейт? Тапканым адалбы? Болгон шарт ушундай болуп жатат дейт. Бул жерде аябай көп маселени айтып койдуңуз да. Мисалы, идиш жуусаңыз, акыңызды алсаңыз адал. Пол жууп иштепсеңиз шарият адал эле дейт тапканыңызды. Оронуп алган бул өзүнчө фарыз, буга сооп аласыз. Бирок арак ташыган, арак алып келип, арак алып берип берген, бул уже арам. Бул арам нерсе. Себеп аракка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаганга, сатканга, сатып алганга, ичкенге, ичиргенге, көтөргөнгө бардыгына буга наалаттар айтылган. Бул туугандар болбойт. Албетте бул жерге музыкасы бар кафеде деп эми шартыңызга байланыштуу ал жерде азыркындай пол жууп, идиш жууп, иш кыла турган болсоңуз, оронуп иншалла Кудай калса тапканыңыз адал. Дарат алып туруп кайра бетке, көзгө, оозго макияж жасап кайра намаз окуса боло берет. Дарат сынганда жууш керек болот. Биздин мектепке хижаб салынып барган кызга мугалимдер чеч деп жатышат. Ал үчүн райондон справка алып кел деп айтып жатышат. Чын эле справка алабызбы? Мен укпапмын справканы бүгүнкү күнгө чейин. Андай справка алсын деген жер жок го дейм. Буну эң бир эле оңой жолу ошо директор менен же мугалим менен жакшы сүйлөшүп коюш керек. Анан кыздар Кудай кааласа жакшы окуса, ошо окуусуна, ден соолугуна көңүл буруш керек. Андай эле эмеге справка дегенди билбейм.